Bastım запись. Урматтуу достор, Gmail почта даяр болду. Эми биз YouTube канал ачабыз. YouTube канал үчүн дагы ошол Google платформасы керек болот бизге. Бул жерде новая вкладка ачып, кааласаңыз Google'дун өзүнө киресиз. Плюсту бассаңыз новая вкладка ачылат. Бул жерге YouTube деп жазасыз. YouTube. Кааласаңыз мына жерде белгиси да турат YouTube'тун мына. Аны бассаңыз да кирип кетет. YouTube. Поиск бересиз, мына сайт чыгат. Бардыгыбыз колдонгон youtube.com басабыз. Мына. YouTube ачылды. Пустой турат. Почта жок бул жерде, канал жок. Мына войти деп турат. Сизде дагы ушундай чыгат. Войти дегенге бир жол басабыз. Оң тарапта жогоруда войти дегенди бир жол басабыз. Войти. Мына автоматтык түрдө биздин аркы почта кирди. Көрдүңүзбү мына? keydriving19gmail.com. Бул жерде сактап алды да почтаны меники. Ошо автоматтык түрдө кирип кетти. Бул сактап алды. Эгерде сиздики сактабаса, ушул вайтини басканыңызда баягыдай почтаңызды жазыңыз деп сурайт. Ошондо муну жазасыз мына. Почтаны буга жазасыз. Мына. Почтаны жазасыз. Пароль сурайт астында. Парольго муну жазасыз. Сиз өзүңүздүкүн жазасыз. Түшүндүңүзбү? Өзүңүздүн каналдын логинин, паролун жазасыз. Эгер наркы чыкпаса? Наркы автоматтык түрдө чыкпаса. Мына караңыздар, мына D деп чыкты оң тарапта. Gmail почта уланды YouTube'га. Эми биз комментарий калтырсак болот башка видеолорго. Түшүндүңүзбү? Ошол жерде биз сизге канал түзөбүз эми өзүбүзгө. Ал үчүн эмне кылабыз? Ошол D тамгасына басабыз мына аватарга. Басып, карасаңыз, создать канал деп чыктыбы? Создать канал деп чыктыбы? Мына. Создать канал дегенди басабыз эми биринчиде турат. Бастык. Эми кийинки кадамда имя, каналдын аты кандай болсун деп атат. Каналдын аты ушундай болсунбу, Driving Kids, же өзгөртөбүзбү? Ал сизге байланыштуу, кандай ат коюп. Эгерде жок, мен фамилия атымга ачам десеңиз, анда Элдор Далиев деп жазасыз бул жерге. Түшүндүңүз, Жок, мен детский сүрөт тартуу каналы болсун десе, кааласаңыз Driving Kids, Drive Easy, Driving Art, Driving for Children, for Kids деп, Kids Drive деп кандай нам берсеңиз болот. Мисалы, биздики ушул калсын. Driving Kids. Бул жерге азырынча сүрөт жүктөбөйбүз. Мына загрузить изображение деп атат. Сүрөт жүктөңүз. Жок, биз азыр жүктөбөйбүз, кийин жүктөйбүз аны. Суроо бериңиз. Ал сүрөт дайыма ошол өзүңүн каналыңда чыккан. Ошол каналыңыздагы главный сүрөт болуп калат. Баягы D тамгасынын ордуна сиздин сүрөт чыгып калат. Мисалы, менин каналымда менин сүрөтүм турат. Аватар. Ошол жерге сиздики турат да койсоңуз. Создать канал дегенди басабыз мына. Оң тарапта астыда. Бастык. Аз гана күтөбүз. Мына канал түзүлдү, куттуктайбыз. Канал даяр. Азырынча подписчик жок. Нет подписчиков. Эми биз каналдын ошол настройкаларын карап, дизайнын карайбыз, сүрөттөрүн коебуз. Ал үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн мына настроить вид канала дегенге киребиз. Караңыздар. Настроить вид канала. Бир жолу басабыз. Настроить вид канала. Мына. Мындай окно чыгат. Далее дегенди басабыз. Муну закрыть кылып коебуз, мына. Мына. Каналдын настройка бөлүмү мына ушул. Азырынча бизге биринчи главная страница бөлүмү керек эмес. Мына жогоруда. Бизге брендинг бөлүмү керек. Бренд дегенди билесиз да, бренд. Сиздин сүрөт, сиздин логотип, сиздин атыңыз. Мына брендингге киребиз. Бул жерде мына баягы загрузить изображение деди. Ошол жерге коюшубуз керек сүрөттү.
Ал эми астындагы бул баннер. Мына баннер. Башка YouTube каналдарга кирсеңиз, мына жерде баннерлер турат, а? Телефон менен кирсеңиз, компьютер менен кирсеңиз, баннер узун болот. Эми ошолорду даярдап жүктөшүбүз керек. Баннер эмне десеңиз, мен азыр бир жолу сиздерге мисал катары көрсөтөйүн. YouTube'га кирип, Элдор Далиев дегенди көрсөтүп коеюн. Баннер эмне? Мына. Мына логотип. Көрдүңүзбү? Саламатсыздар, урматтуу достор. Мен мына. Мына логотип. А бул баннер. Көрдүңүзбү? Бул логотип, бул баннер. Эми ошолорду даярдап жүктөшүбүз керек каналыбызга. Болбосо ал адамдарга кызыксыз болот. Түшүндүңүз, бул кичинеси логотип, бул баннер. Эми аны кантип даярдайбыз десеңиз, ал үчүн биз Canva платформасын колдонобуз. Canva'da дизайн жасайбыз. Азыр Canva'дан регистрациядан өтөбүз. Ошол эле почтабыз менен. Караңыз, бардыгы байланыштуу. Бири-бириге. Canva'дан регистрациядан өтүп, каналыбызга дизайнын жасайбыз. Азыр мен ошол жерде бул видеону